Саламатсыздарбы, урматтуу НТС телеканалынын көрүүчүлөрү, эфирде эсимде телеберүүсү. Биздин студиябыздын бүгүнкү мейманы маданий антрополог, этнограф Эльмира Көчүмкулова. Саламатсызбы, Эльмира, биздин студияга кош келипсиз. Биздин эсимде изилдөө аянтчасын кызыктырган сиздин эки китебиңиз болду. Бири Советтик Өзбекстандын кыргыз чабандары деген изилдөөңүз экен. Экинчиси кыргыз элинин кошок өнөрү, элдик кошоктор жана кошокчулар деген изилдеген эмгегиңиз. Ушул эки темада сүйлөшөлү деп чакырып атабыз. Алгач ушул Советтик Өзбекстандын кыргыз чабандары деген аталыш эле өзгөчө мындай кызыгуу жаратып атат. Эмнеге ушул китепти кантип жазып калдыңыз? Өзбекстандагы, Советтик Өзбекстандагы кыргыз чабандары деген. Арбаңыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, биринчиден рахмат ушундай студияга чакырып, ушул эмгектер жөнүндө сөз кылып берсеңиз деп чакырганыңызга ыраазычылык билдиремин. Биринчи китеп боюнча бул эки китептен өзү бир эле жылда чыккан. Бул эки китепти бирдей учурда жазып баштагам, материалдарды дагы изилдеп чогултуп бирдей учурда болгон. Советтик Өзбекстандын кыргыз чабандары деген эмгекти биз өзүмдүн атам Көчүмкулов Маматкерим менен бирге жазганбыз. Атам 1974 жылы Кыргыз улуттук мамлекеттик университетин аяктаган, тарых факультетин, өзү тарыхчы, бирок көп жыл бою ошо Аксы районундагы Кызылжар айылында мектепте тарых жана география сабактарына мугалим болуп иштөө менен бирге ошо директор зал иштеген ишти аркалап көп жыл бою мектепте мугалим болуп иштеген. Анан өзү көптү билген, көптү окуган киши болгон. Өзү Өзбекстанда төрөлгөн 1951 жылы. Чаткалда төрөлгөн, Чаткал тоолорунда. Бирок ошол эле учурда анын ата энеси ошол Өзбекстанда ошо чабан болуп, өзбек колхоздорунда чабан болуп иштеген экен да. Анан өзбек мектепти бүтүргөн Өзбекстанда, Өзбекстандын Наманган облусунун Нарын деген району бар. Ошол жерде кыргыз үй бүлөлөр дагы жашаган. Анын тарыхын аз бир аз ирети менен айтып берем. Ошол атам менен өзүмдүн демилген болгондо, себеби мен өзүм Америкада бир топ жыл окуп, ошо илимий ишимди да ошол жакта жазып, бул жактан материал жыйнап, ошол жака кеткенмин да. Анан ушу мени кызыктырып жүргөн өзүмдүн үй бүлөлүк тарыхым, анан америкалыктар дагы ушундай кыргыздардын көчмөн маданиятына кызыгып, көп нерселерди сурашчу да менден. Анан өзүм дагы жайлоодо чоң ата, чоң энемдин колунда өскөндүктөн, мен үчүн дагы абдан кызыктуу болгон, башыман өткөн, көргөн нерселерди, жайлоо турмушу, чабандардын турмушу, кыргыздын оозеки чыгармачылыгы, музыкасы жөнүндө өзүм комуз дардайм да. Анан ушу америкалыктарга айтып, берип түшүндүрүп атып, анан ушундай ой жаралды да, себеби кыргыздар өздөрү тарабынан жазылган, көчмөн элдердин өкүлдөрү тарабынан жазылган эмгектер жок эсе да. Себеби көчмөндөр тууралуу башка улуттун маданияттын өкүлдөрү көп жазышкан. Сырттан болгон көз караш менен жазышкан да. Азыркы учурда болсо кыргыздар, биздин акын жазуучулар деле көп өзүнүн өмүр чыгармачылыгында, эмгектеринде жазып келишкен, өздөрүнүн башынан өткөндөн, адабий стилде. Биздики деле мындай чыныгы тарыхый эмгек деп айта албайм, бул тарыхый этнографиялык баян деп сүрөттөдүк бул немени. Чабандардын жашоосу, турмушу эми көпчүлүк айылда өскөндөр баардыгынын эле башынан өткөндө, эми муну менен сиздин эмгегиңиздин баасы деген жок. Бул биз үчүн көнүмүш нерсе да. Кыргыздар үчүн, айылдык кыргыздар үчүн көнүмүш нерсе. Бул кандайча ушундай тарых этнографиялык жактан баалуу маалымат деп эсептейсиз? Эмнеге ошондой болуп эсептелет? Эмнеси менен өзгөчө анткени биз эми өзүбүз аралашып, кичинебизден аралашып көрүп жүргөн нерсени биз байкабайбыз да баалуулугун. Бирок ошол учурда көп нерсени жоготуп атабыз да. Мисалы, андай илгеркидей баягы түмөн үйүр же андай чоң баягы мал жайгандар азайып калды да, ал илгеркидей эмес. Эмне азыр мисалы советтик мезгилдеги чабандык турмуш менен азыркы чабандык турмуштун эмне айырмачылыгы бар? Абдан чоң айырмачылыгы бар да. Өзүңүз билгендей, советтик түзүлүш режим орногондон кийин баягы жапырт коллективдештирүү, отурукташтыруу башталды да. Баягы эркин ар ким өзүнүн ата конушун жайлап, жайлоого көчүп конуп жүргөн баягы кыргыздар, байлар болуп, анын ичинде өзүнүн тууган уруктары менен көчүшкөн да. Ошолор заматта эле 30-жылдары жана жапырт коллективдештирүү башталып, байлардын мал мүлкүн коомдук мүлккө айлантып, колхоз совхоздор түзүп баштаган да.
Ошол жөнүндө дагы атам аябай кызыктуу баяндап берет, ошо Көчүмкул чоң атабыздын турмушунун өмүр баянынын негизинде. Ошондо мисалы үчүн эмнеге советтик Өзбекстанда кыргыздар барбы деп билбегендер деле бар да азырчы. Кыргыздар кантип барып калды ал жака? Канчанчы жылдар барып калды? Мына ошону аябай жакшы түшүндүргөн да атам биринчи бөлүгүндө. Ошол коллективдештирүү башталганда ошо Аксы жергесиндеги Кызылжар деген айылда ушу Фергана өрөөнүнө кирет ал деле, бирок азыр Кыргызстан территориясында аябай часыраган ысык жер, ташбака, жылаандар жүргөн кургак чөл экен да, суу чыкпайт экен. Кийин ГЭС курулгандан кийин суу чыгып дыйканчылык өздөштүрүлдү да. Ошол убакта ошол жерде жашаган элдерди мына Токтогул өрөөнүнө, азыркы Токтогул немеси бар го, Кетментөө өрөөнүнө, ошол жерге көчүрмө кылган экен 39-жылы. Ошол жакта, ошол учурларда колхоздорду уюштуруп, анан кийин пахта эккенге жер ошол жерге даярдап, көбүрөөк пахтаны план толтуруш үчүн ошо элдерди, суусу аз жердеги элдерди көчүрүп ошо Кетментөө өрөөнүнө, ошол жерде пахта айдатышкан экен. Анан ошентип ошол жерге барып 200 километрдей жерди ошо Аксы жеринен Кетментөө өрөөнүнө бир 2 айдай убакытта басып өтүп, ошо элдер ошол жака көчүп барган экен. Анын ичинде менин чоң атам дагы үй бүлөсү менен барып калган экен да. Анан ошол жерге көнүшүп, дыйканчылык менен алектенип, мына чычкан капчыгайынан карагайларды кыйып, анан суу менен агызып, нар жака жанагы колхоздун керектүү имараттарын курганга, мектеп жана клубтарды курганга ошентип алып келишкен экен да, дарактарды, карагайларды кыйып. Анан бирок кайра согуш башталып кетип, экинчи дүйнөлүк согуш 41-жылы. Анан элдерди аскерге мобилизация башталат экен. Анан ошол жерде жергиликтүү элдердин арасынан жанагы тиги Кызылжар тараптан, Аксы тараптан көчүп келгендерди биринчи аскерге алабыз деген сөздөр тарап баштайт экен да. Анан ошондон коркуп, анан чоң атам, балдары жаш 3 эркек баласы болгон экен. Анан ошолорду ойлоп, анан кийин дагы биякта Аксыда калган туугандарын ойлоп, кайра артка качышат экен түндөпчү. Кайра Аксыга келишет экен. Анан ошол жерден Учкоргон деген базар бар бизде Кызылжар айылындачы, ушу Нарын дарыясынан көпүрө бар. Бул жак бети Өзбекстан, бул жак бети Кыргызстан. Анан Учкоргон деген чоң базар болот да. Мал базарда ошол жерде өзбек менен кыргыздар соода сатык мамилелерин кылып турушкан да, жакынкы кече эгемендүүлүк жылдарына чейин. Анан ошол жерде жүргөндө анан бир тааныш досторуна жолугуп калып, ошол айтат экен: "Мен Өзбекстандын бир колхозунда иштеп атам, 1 жыл болуп калды. Ошол жакта колхоздун малын бакканга чабандар керек экен, тажрыйбалуу. Ошол чабан болуп ишке кирсең, сага аскердик мындай бронь берет экен. Ал бронь менен сен аскерге албайт экен, калтырат экен" деген экен. Анан ошонун айтканын угуп, анан бир жумадан кийин эле Өзбекстанга көчүп барат экен үй бүлөсү менен. Анан кийин ар бир ошол убактарда ар бир Өзбекстандын Анжан, Фергана, Наманган облусунун райондорунда ар бир райондо 15-10го жакын үй бүлө кыргыздар болуп, эмгектенип ошо колхоз совхоздордун малын багыш экен да. Себеби ошол убакта Өзбекстанда ар бир колхоздо жок дегенде 200-300төн кой, 50-60тан жылкы, уйлар болчу экен да. Анан жайыт жетишпейт ал жакта, билесиз. Ал жакта көбүнчө дыйканчылык менен алектенишет. Ал убакта Союз учурунда жана чек аралары өтө деле мындай шарттуу эле болгон. Шарттуу эле болгон да, беймарал өтүп колдонуш берген экен. Өзбекстан ошо арендага, ижарага алышкан экен да Кыргыздын жайлоолорун, Чаткал жайлоолорун, Кыркатоолорун, Фергана кыркатоолорун, ошо Каракулжа Алай тараптарга дагы ошо Өзбекстандын кыргыз чабандары барган экен. Союз таркаганча эле ошентип турбады. Ооба. Мына ошонусу менен кызык да, бул жерде мисалы үчүн Өзбекстандагы кыргыздар кантип аяка барып калган, балки мурунтан деле жашап аткандары бар. Бирок кийинки мына согуш жылдары барып калган кыргыздардын тарыхын изилдеген бир атайын эмгек болбоптур да. Бул китебиме Кыяз Молдокасымов агай дагы өзү баш сөзүн жазып берген. Ошолда айтып атат да, мен да укчумун, ошо өзбекстандык чабандар биздин дагы жайлоолорго келчү, бирок билчү эмеспиз эмнеге булар бияка келет, ошол жакта эле жүрүшө бербейби деп сурасам, мындай жартылуу жооп ала албачу эле. Жайыт жок экен да. Жайыт жетишпейт. Анан жыл сайын ошо эрте жазда май айларында көчүшөт. Ал убакта колхоз совхоздор өздөрү машиналар менен, жанагындай КАМАЗ немелер менен жеткирип берчү, жүктөрүнчү чабандардын баардык жагынан тейлеп, көчүрүп, кийим кечесине чейин, тамак ашына чейин бардыгын ошентчи.
арасынан дүкөндөр да барып кыдырып келчү, автолавка деп бизде көрүп врачтар, калдык. доктурлар бар, мал доктуру, адам доктуру барып текшеришти да, жайлоолордучу. Анан ошого айырмасын айтып атпайсызбы? Ал убакта такыр башкача шарт болгон экен, көп жагынан эми жеңилдик берилген экен да. Бирок ошого карабай эми баары бир эми жайлоо турмушу, жыргалчылыгы дагы, азабы да болгон экен. Мына ошону атам дагы сүрөттөп жазган, и мен өзүмдүн чоң энемдин оозунан дагы ошону сүрөттөгөн да. Ал өзүнүн турмушунун негизинде ошо 10дон ашык баланы кайсыл жакта, кайсы колотто төрөп, өстүрүп, ошондой шартта чоңойткондугу жөнүндө айтып сүрөттөп берет да. Чабандык турмуштун жанагындай жеңилдиги деп коем, шарттуу түрдө мамлекет жактан камсыз алышы, ооба. Бирок ошол учурда азабы да, мисалы дем алыш күн деген, мисалы шаардыктар дем алыш күн деп, ал дем алыш күн деген жок, майрам күн деген жок. Мал дем алыш күн деп бир күн жайытка чыкпай койбойт да, туурабы? Ошо азабы. Анан өзгөчө мына биз көрүп калдык, ошол жайгышы, ошо жайлоодо, кыштоодо жүргөн чабандардын балдары окуудан калбасын деп интернаттарга жайгаштырылган, ошол баягы балдар менен ата энесинин ортосунда баягы айда жылда бир көрүшүп, ошондой ыңгайсыздык, ошондой бир эми бул чабандык туруштун азабы деп коебузбу, кемчилиги деп коебузбу, ошол нерсе да болгон да, мисалы. Ооба, сөзсүз. Анткени балдар өзүнчө интернатта, тиги төмөн жакта, ата энеси жок жайлоодо эч бир да күн дем албайт. Ооба. Мисалы үчүн ата энелери эртерээк жайлоого көчүп кете турган болуп калганда, балдар мектепти аякташ керек да, майдын аягына чейин окуш керек. Алар өзбек коңшулардын үйүндө калчу экен да, мектепти окупчу, бүтүрүп анан барышчу экен. Кээ бирлери эми эртерээк жардам улуулары кошо кетчү экен, кой айдашып көч мененчи жеткиришкени. Күзүндө дагы эртерээк келише берген экен да. Мектеп башталып калды деп. Кээ бирлеричи, эми баарды болбосо дагы балдар келишчү экен да, ошо өзбек коңшуларынын үйлөрүндө жашап окушчу экен. Демек сиздин үйлөрдөгү балдар интернатка берилген эмес? Жок, берилген эмес. Атайын интернат ачканга балдардын саны балким аз болгондуктан да, 10-15 чакты үй бүлө болсо, андай ачыштын зарылчылыгы жок болгон. Анан бул китепте бир жагы ошол тарыхы кантип барып калган, анан кийин үчүн Кыргызстандын жайлоолорун колдонушкан, ошол жөнүндө түшүндүрмө берилген. Андан дагы баалуулугу, кызык жери ошол өзбек-кыргыз мамилелери. Бул дагы актуалдуу тема. Ошол Фергана өрөөнүндө жашап, канча жыл, 50 жылдай ошолор менен коңшулаш болуп, бир туугандай болуп жашап жүргөнү менен ошол учурда өзүнүн мындай улуттук иденттүүлүгүн дагы бекем сакташкан экен да. Бирөөсүнүн дагы, мисалы, менин туугандарымдын, мен билген ошо Өзбекстандык кыргыз чабандардын тилдери мындай бурулуп кеткен эмес да өзбек тилине. Алар сүйлөшө алган, бири-бирин жакшы түшүнүшкөн, бири-бири менен аябай сый мамиледе болушкан, аябай жакын, кийин көчүп келет, кайра көчүп келишке туура келген аябай ыйлашкан да. Эсимде бар да, айтып берген окуяларын. Ошол кыргыз тилин дагы каада салтын, бүт маданиятын сакташкан экен да. Бир жагы чек арада жакын болгон да эми. Кыргызстанга карым катыш кыргыздар менен изоляцияда болгон эмес. Кадимкидей эле өзүнүн баягы кыргыз көчмөн жашаган тоолордо жашашкан, улак тартышуу ойношкон, кийиз кылышкан бардык кыргызга тиешелүү ушу турмуштук иш аракеттердин баарын аткарып келишкен. Ошондуктан радиону угушкан, жайлоонун башына алып барып комуз немелерди, комуздарын көтөрүп алып барышкан. Иши кылып бул китепте аябай мындай жөнөкөй мындай кургак тил менен тарыхый фактыларды улам айтып, бул болгон, тиги болгон, мындай болгон деп жазбастан атам экөөбүз сүйлөшкөнбүз. Бир жалпы жатык тилде жөнөкөй студент, мектеп окуучусу дагы түшүнө турган тилде кызыктуу кылып жазалы. Ошондо мындай окулуктуу болот деп ишенткенбиз. Мени кызыктырганда Советтик Өзбекстанда мына кыргыздар, этникалык кыргыздар болгон да, мисалы, анжан кыргыздар деп билебиз, абдан эми 10 000 деген, 100 000 деген кыргыздар болгон. Ошол Өзбекстандын аймагында илгертен эле жашап келаткан кыргыздардын арасынан чабан, малчылыкка жөндөмдүүлөр болуп турбу да, эгерде мисалы Кыргызстандан барып ошол чабандык өнөрдү билген. Жок, мурунтан жашап келген кыргыздар да бар. Мисалы үчүн ошол үч облусунда алар баягы малчылыктан алыстап калганбы? Алар отурукташып калгандар да көп болгон да, малчылыкты таштап, аны отурукташып калгандар да болгон да. Алар мурун бир нече кылым мурун ошол жакта тарыхый мекени болуп, ошол жакта жайлап калган өзбектер. Ал бул китепте сөз болуп аткандар кийинчерээк баргандар да. Малчылык өнөр, демек ошол отурукташып калган Өзбекстан аймагында илгертен бери жашаган кыргыздар арасында малчылык өнөр унутулуп калганбы же алыстап калганбы? Эгерде бардыгы болбосо дагы арасында ошо жайында жайлоолорго чыгып мал менен болуп, кайра кышында ошо кыштоолоруна келгенде, кыштоолору болсо кийин Өзбекстандын территориясына да калып калганда. Мисалы үчүн ушу биздин туугандар жашаган жерде дагы кыштак жечүбүз да, дешчү эле.
Өзбекстанда өчү кыштакка келдик, кыштакка барабыз дечүбүз да. Себеби бул кыргыздардын мурунтан эле салттуу колдонуп жүргөн кыштоолору болгон да. Жайында жайлоого кетишкен. Ошондуктан булар өздөрүн мындай бөлөк жерде, бөтөн жерде сезишчү эмес да, бир жагы. Жана бирок өзбек мамлекети аябай шарттар түзүп берген, кыштоолорун куруп берген, атайын үйлөрдү, тамдарды салып берген малчыларга ошондой болгон да. Ошол жерден бир суроо пайда болуптур. Сиздин ушу азыркы айтып бергениңизди мен башка бир маалыматтардан, булактардан окуган экен, баягы административдик аймактык бөлүштүрүү болуп атканда ошол республикаларды эми кыргыздарды да өзбектерди да билбеген тиги алыс жактан Европа улутундагылар келип совет бийлигинин атынан анан караса кыргыздар жайлоого чыгып кеткен. Жана отурукташкан жерлерде баягы биздин өзбек туугандар жашап аткан. Бул жер чынында кыргыздар эле кылымдап турган жер, ошондо бөлүнүп калган. Ошол жайында келип баягы калкты караштырганда ошол отурукташкан өзбек туугандардын көбүрөөк санда болуп калгандыктан ошондо бөлүнүп калган деген да пикир бар да. Ооба, анан мына өзбек деген ат, улуттук этноним ат деле жакында эле пайда болгон да. Ага чейин өзбектердин арасында өзү түрк монгол урууларынан түзүлгөн бир 92 уруунун элдери жашайт. Ал өкүлдөрү жашайт да. Ошондуктан Найман, Кесек, Тейит, Бостон деген бут китепте жазылган. Анан алар деле биздин ошо өзбек колхоздорунда жашаган өзбектердин көбү ошо Кыпчакпыз, анан кийин булбуз деп уруунун аттарын билишчү да. Ага жанагы нукура, жанагы сарт деген сөз бар го, сарт деп кийин мындай жаман мааниде колдонуп калган, бирок ал деген өзүнчө жана жалаң соода сатык менен алектенген шаарларда жайгашкан ошолорду өзүнчө бөлүп карашкан топ болгон дешет. Алар өзүнчө жалаң соода сатык менен алектенген. Башка да андан толтура өзбектер өздөрүнүн түрк монгол тектүү өзбектер көп болгон да. Маңгыт уруусу деп угуп калабыз баягы. Эми ошентип сиз ошол жайлоодогу кыргыз турмушун сүрөттөп жатып, чабандардын турмушун ошол кошок жөнүндө. Кошокко ошо кичинекей кезиңизде биринчи жолу көрүп кызыгып калган дейсиз да. Анан кийин ушул кызыгууңуз өзүнчө бир мына китеп болуп чыккан да. Кошок ушул өнөр дейбизби, ушул көрүнүш феномен дейбизби? Кыргыздан башка түрк элдеринде барбы? Ооба, албетте бар. Кайсы элдерде бар экен кошок? Азыркы учурда мына жандуу түрдө сакталып келаткан түрк элдеринин ичинде биздин эле ушу коңшуларыбыз казак элинде да бар. Алардын тилинде кошок деп айтпайт, көбүнчө жоктоо, жоктабы деп айтышат. Бизде деле ал сөз колдонулат, жоктоо ырлары. Бираз мындай айырмачылыгы эмнеде? Бизде мисалы үчүн кошок деген сөз, этиш сөз кош дегенден да, сөздү бири-бирине кошуп, ошол адамды ырга кошуп айтуу, ал адамдын кандай адам болгондугу, кыскача өмүр баяны да, бул кошок маркумдун кыскача өмүр баяны. Кандай адам болгон, кандай иштерди кылган, анан кийин ошол адам менен коштошуу берет. Кыргызда, казактан кайсы? Кыргыз, казактан өзбек элинде дагы бар, кээ бир аймактарында сакталып калган, бирок бизге окшоп ыр түрүндө толук кандуу, ону менен бир топко чейин айткан кошокчулар дээрлик калбады десек болот. Өзбекстанда аларда йыгы деп коет, жана ый деген, йыг деген йыгы кошуклары деп коет. Аякта кошук дегенде ырды деп түшүнөт да, өзбектердечи, жөнөкөй эле ыр биздеги. Бирок баары түбү келип ошого жакын болуп атпайбы? Кошок, кошук, жоктоо, йыгы, ый деген сөздөн келген да. Жана тирүүнүн көркү сый болот, өлгөндүн көркү ый болот деген теманы койдук бул китепке. Себеби бул сөздүн түбүндө абдан бир терең бир маани жатат да. Ушу биз кыргыздар көчмөн элдери сөзгө абдан маани берген, сөз баккан, сөздү таптаган эл болобуз да. Анан тирүүлүктө биз аябай сыйлайбыз бири-бирибизди. Бирок өлгөндө дагы ошондой мамиле менен, сый урмат менен узатат экенбиз да. Жана адам баласы өлгөндөн, туулгандан өлгөнгө чейин ар кандай ырым-жырымдар коштойт да адам баласын. Анан мен чоң энем рахмат айтат эле, мен өлгөндө жакшылап кызым, мага айтат эле да, кошок кошкула деп. Кошок кошкула, сенин үнүң бийик, сен ырдайсың, сенин колуңан келет. Анан мени ит өлгөндөй кылып бурпаста көмүп салбагыла, анан кийин тиги немелерди угуп дегендей кылып ошентип керезин айтып кеткен да. Анан мага ошол сөз аябай катуу таасир эткен, чоң жоопкерчиликти алгандай болдум. Өмүрүмдө ошондо биринчи жолу мен өз алдымча ошо толук кандуу кошок айттым да. Айтышка туура келди. Эненин керези аткарыш керек да. Ошондой. Бул өнөргө арналып, жаңылбасам 90-жылдары бир фильмде көркөм тасма тартылган биздечи, Кошокчу деген. Анан ошодон улам эске келип атты.
Ал тургай мына кече жакында эле ошол аты чыккан кошокчулар аябай тиякты, мисалы бир аттуу баштуу адам өтүп кетсе, ошо атайын чакыртып бир күнбү, 2 күнбү, 3 күнбү кошок коштуруп, ушунчалык бааланган маанилүү өнөр. ооба да. Өнөр дагы эмес, бул бир кыргыз турмушунун бир милдеттүү бир сөзсүз бир бөлүгү болгон экен да, маданиятынан. Туура айтасыз, абдан туура айтасыз. Мисалы үчүн мусулманчылыкта маркумга Куран окуу канчалык милдеттүү парыз болсо, кыргыз маданиятында дагы, көчмөн маданиятында ушу маркумду кошок кошуу, ыйлап узатуу дагы ошондой ыйык милдет парыз болгон да. Мисалы үчүн азыркы учурда биз бир белгилүү инсан өткөндө мындай митинг кылып, элдер чогултуп, ар бирине сөз берип, кандай адам болгондугун айтып, сүйлөп узатып атпайбызбы? Некрологу окулат. Ооба. Аттуу баштуу бирөө өтүп кетсе, анын некрологу прессага чыгат, гезиттерге чыгат. Ким экенин да ошодон билебиз да. Эми илгери Кыргызда андай некролог болбосо, анан өткөн кеткендер бата кылып коелу деп, ал мындай үстүртөн эле атын билгендер келип бата кылганда кошокчу ошол некролог да айтып берген. Мындай эле, тигинче эле, мындай киши эле, тигиндей, муну минтти эле, тигинти эле деп айтып отурса, бул маалымат биринчиден. Өтүп кеткен адамдын даражасы, анын кадыр баркы жөнүндө, анын баягы арманы, жетишкендиктери, баатырлыгы ушул толук маалымат берилген. Бул жөн эле баягы эмоционалдык өкүр бакыруу эмес. Ал баягы ошонун аза күтүүнүн санисин да кылып, анан маалыматтык дагы функциясы болгон да. Ооба, сөзсүз, эң туура ушул. Сиз ошондой аттуу баштуу кошокчулар, кошокчулуктун мисалы Кыргызстандын аймагына жараша өзгөчөлүктөрү, айырмачылыктары ошондо изилдей алдыңызбы? Ооба, изилдей алдым. Мен ошо 2003-жылы баштагам. Ал убакта мен Америкадан ошо докторлук диссертацияма материал жыйнаганы келгем, талаа иштери боюнча келип, анан ошондо менин өзүмдүн чоң атам Кочкорбай, анан кийин атамдын иниси Абдыкерим өтүп кетип, анан ошолордун 40 жылаштары чогуу болуп калды да. Анан ошол учурда байкадым. Өзүңүз билесиз, 90-жылдардын ортосунан баштап эгемендүүлүк алгандан кийин жанагы улуттук кайра жандануу, жаралуу менен бирге жанагы дин, ислам дининин дагы ролу аябай өсүп баштады, таасири күчөп кетти. Ар кандай өлкөлөрдө, мусулман өлкөлөрдөн ар кандай уюмдар келип баштады. Бул жакта кыргыз жарандары, жаш жигиттер чет өлкөгө барып дин билим алып келип, кайра келип, анан ал жактын көз караштарын, ал жактын араб өлкөлөрүндөгү мусулманчылыктын үлгүлөрүн бул жакка алып келип, керек болсо таңуулап, коомдо, үй бүлөдө ар кандай келишпестиктерди, талаш тартыштарды жаратты да. Мына ошондой учурда нукура салтына каршы келген нерселер да болот, ачык эле айта алды, эми конфликтке келген. Ооба, сөзсүз, аны ачык эле айтып эле келип атабыз. Азыркыга чейин болуп атат андай сөздөр. Ошондой карама каршы айрыкча ушул маркумду узатуудагы жөрөлгөлөрүбүз менен кыргыздын исламга чейинки дейбизби, же кыргыздын өзүнүн улуттук каада салттары менен ошо ислам дининин, шариаттын талаптары, шарттары көп учурда мындай туура келбей калды да. Ал жана Хизбут Тахрир деген азыр тыюу салынган уюм дагы күчөп турган учур болчу. Анан кийин ар бир айылда ошого уюмга мүчө болуп, ошого азгырылып, аябай фанат болуп берилип кеткен биздин туугандарыбыз бар, туурабы? Мына ошолор анан кийин мен ошо өз көзүм менен күбө болдум. Ошо жылаш 40 өтүп аткан учурда аялдар кошок ыйлабагыла, эркектер өкүрүп келбегиле, бул тыюу салынат. Сага эмне бул мактап, ыйлап, кош Кудай беле, пайгамбар беле деген сөздөр болду. Анан мен ошол жаш илим пост катары ошолордун баардыгын түшүнгүм келди, интервью алып, сурап, эмне үчүн. Анан кээде мындай нейтралдуу позицияны кармаганга дагы болбой калат экен да, себеби мен да ал неменин өкүлүмүн да, маданияттын. Мен сырттан келип эле мындай карап турган илимпоз эмесмин. Ошол жагынан айырмачылыгым болду да. Кээде өзүм аралашып, талашып тартышып кеткен учурлар болду да. Чынында эле мен деле адис эмесмин, баягы алым эмесмин диний. Сиз биле алдыңызбы, чынында эле бул мындай караманча каршы келет бекен ошол ислам шариаттын, ислам дининин талаптарына, шарттарына? Мен ошону эмне менен далилдедим, дагы деле айтам, коркпой. Мындай айкалыштырса болобу? Айкалыштырса болот, айкалыштырган. Буга чейин эле биз жаңы эч нерсени айтып аткан жокпуз. Бул жерде бүт ошо кошокчу, билерман, биздин апаларыбыз, энелерибиз, мына ошолор жанагы оозунда сөзү бар, кадыр барк, сыйга ээ, ошо коомдогу, айылдагы биздин апаларыбыз, аталарыбыз ошолордун баардыгы ошол жөнүндө айтты. Алар айтпаса дагы айтып аткан кошоктун ырылдын үлгүлөрүндө ал далил катары кашкайып көрүнүп турат. Себеби алар ислам динин кабыл алып атканда
эми бул бөтөн элдин маданияттын дини болуп келди да бизге. Бир кылым деле келип баардык кыргыздар мусулман болуп калган жок да. Бул бир нече кылымдарга созулган бир татаал бир процесс болгон. Акыр аягы келип 19-кылымга келип аябай күчөп, анан 20-кылымдардын башында Советтер Союзу келип ээлеп калып, анан динге уруксат берилбей токтоп калды дагы. Кайра 90-жылдардан баштап кайра уланып атат. Процесс дагы деле жүрүп атат десем болот да. Исламдашуу дейбизби? Ошондой болуп атат. Кыргыздар дагы деле ошол динди толук кандуу сиңирип, толук кандуу балки мусулманбыз деп айта алышпайт. Балким аны айтыштын кереги деле жоктур. Бул дин маселесине келгенде бул аябай көп талкуу, талаш тартышты жаратат. Бирок кыргыздар аябай мындай эме болгондо, мындай кыракы калк болгон. Эгер сырттан келген бир жөрөлгө, бир ритуал болобу, же бир баалуулук болобу, эгер өздөрүнүн каада салтына, турмуш тиричилигине, баалуулуктарына карама каршы келбесе, тоскоолдук келбесе, аны кабыл ала берет экен. Бул баардык эле маданияттарда ошондор. Биз өзүбүзчө изоляцияда жашайбыз, эч кимден эч нерсе кабыл албайбыз, өзүбүздүн кыргыздык касиетибизди, иденттүүлүгүбүздү сактайбыз, тилибизди дегенибиз менен аламдашуу мурун болуп келген тарых деле. Улуу жибек жолу аркылуу диндердин соода саттык менен бирге диндер келген. Маданияттар бири-бири менен аралашкан, тилдер аралашкан. Мына биздин азыркы биздин заманбап кыргыз тилибизде канча деген араб, фарсы сөздөрүбүз бар. Аны билбейт, ал кыргыздык эле болуп калган. Ошондой эле мезгилде, ошондой эле абалда биздин маданиятыбызда дагы ислам дининен келген, бирок биздин кыргыздыкы болуп калган жөрөлгөлөр бар. Мисалы үчүн маркумга арнап Куран окуп коюу, кээ учурларда арбакта ыраазы кылып Куран окуйбуз, шам жагабыз, жөрөлгөлөрүбүз бар. Алар кадимки эле биздин кыргыздын каада салттарына, диний ишенимдерине, көз караштарына айкалышып, өзүбүздүкү болуп калган да. Ушуну болуп калган. Арбак деген нерсе исламда жок да, бул ширк деп эсептелип турабы? Арбак деген нерсе исламда жок. Бирок биз болсо ошол Курандын сүрөсүн өтүп кеткендердин арбагына багыштап окуйбуз. Буну эми исламда жок нерсе да, бирок канча кылымдан бери жашап келген нерсе да. Бирок ошондо эле азыр оңдоп кетишип атпайбы? Мисалы үчүн мурун эми биринчи Кудайдын атына арнап Куран окуш керек, пайгамбар Мухаммед пайгамбарыбыздын атына деп айтып кошуп калышты. Көрдүңүзбү? Элдер аны үйрөнөт экен бара-барачы. Карама каршылыкты өздөрү жибет экен да. Мисалы үчүн Кошокто деле Кошоктун кадимкидей мындай чыккан бир поэма деп атпаймынбы, маркумдун өмүрү тууралуу деп койсок болот. Баштаганда Кошоктун өзүнүн атайын эрежеси бар. Аны кантип баштайт? Жөн эле кыйкырып эле, жоготтум, анан кийин эмне эрте кетип калдың деп айтып баштабайт экен да. Аны билген биздин апаларыбыз, кошокчу энелерибиз, анын башы болот Кошоктун, анын ырааты болот, өзүнүн Кошокко киришүү бөлүмү болот, кадимкидей. Кантип башташ керек? Бисмилла деп башташ керек. Бул дүйнөдөн мисалы үчүн деген саптар бар эле. Асмандагы алтар кар айланып жүрүп батпайбы? Алладан буйрук келген соң арстандар жерде жатпайбы? Көрдүңүзбү? Алланы кошуп айтып атат да. Анан ошентип баштайт экен да. Мында да толтур ар бир аймакта өздөрүнүн киришүү бөлүмдөрү бар. Ошол өзгөчөлүктөр да кызык да. Сиз бүт аймактарды мен ошол Баткен тарапка бара албадым, Токтогул өрөөнүндө көп болбодум. Калган Кыргызстандын дээрлик баардык аймактарын кыдырып жүрүп, боюнча материал чогулттуңуз. Материал жыйнадым. Жалаң ошо апалардан, энелерден, ошо 40-30 жаштан баштап 80-90го чейинки энелерден, билгендерден. Бул дагы өзүнчө изилдөөнүн методикасы абдан кызык, ал жөнүндө да жазганмын. Бирок мен абдан бир руханий азык алдым, ошо энелер, апалар менен баарлашып, дагы да тереңирээк түшүнүп, аны Кошокту кантип айттыра аласың? Ал Кошок деген жөн эле ырдап берчи дегенде ырдап кое турган эме эмес да, ыр эмес да. Аны өзгөчө бир эмоциялык абалда, айтуучулук өнөр. Абалда айтат. Аны ырымдап айтпайт. Аны айттырыш кыйын. Мисалы үчүн 1927-жылы биздин фольклорист Илимпоз Кайым Мифтаков барып ошол түштүк аймактарынан да жыйнаган экен, ал өзүнчө жазган экен. Анан кийин 50-жылдары дагы бир Улуттук Тилдер Академиясынан өзүнчө экспедиция болгон экен, алар жыйнашып келиптир. Анан жакынкы учурда биздин чыган фольклорист агайыбыз Сулайман Кайыпов агай Түркияда жашаган памирлик кыргыздардан кошокторду, макал лакаптарды жыйнап, анын дагы эмгегин биздин университет чыгарганга көмөк бердик. Ал китеп да чыккан. Ошондуктан дагы да болсо, мисалы үчүн келечекте бул баалуу илимпоздор үчүн баалуу булак катары колдонсо болот. Бирок эң негизгиси менин максатым бул жерде бул колдонмо китеп да. Бул жерде өзүм башында айтып кеткендей түшүнүктүү, жатык тилде жазылган, ар бир кошок тексттери тематикаларга бөлүнгөн. Эне апа өлгөндө
кандай кошоктор айтылат, ата өлгөндө кандай кошоктор айтылат, эжеси, бир тууганы, аялы же күйөөсү өлгөндө кандай кошок айтылат, баласы өлгөндө жаш курагына, ээлеген ордуна, немесине, жасаган турмушта кесибине жараша. Илгери эми баардык көбүн эле кесиби жайлоо менен, мал менен болгон да. Анан китептин аягында ушул кошоктун бара-бара унутулуп, же кээ бир жерлерде айтылбай калгандарына эмне себептер болуп атат, кандай факторлор таасир берип атат деген бөлүм менен аяктаганмын. Себеби өзүңүз жана айтып кеткендей, бирден бир себептери ушул исламдашуу кайра жанданып баштаганда дин өкүлдөр тарабынан тыюу салынып, алар да аябай көп даваттарга чыгышты, жерлерге барып, анан эң биринчи эле ушул биздин маркумду узатуудагы жөрөлгөлөрүбүзгө аябай катуу сындашып, тыюу салып, анан кошокчулардын өзүнүн оозунан баарын жазып алдым. Алар дагы айтышты, бизге ушундай дешип атат. Кээ бир жерлерде тыюу салынып, уже ишке ашыптыр, айтылбай калыптыр. Бирок аялдар да бул деген бул аялдардын өзүнүн дүйнөсү. Жана айтып кеткендей, ал маркум жөнүндө айтып сүрөттөп кандай экенин билдирген бир башкасы кеп. Ошол кайгыга батып, азап чегип отурган аял эмоциясын, ички күйүтүн чыгарыш керек да. Эң жакын адамынан айрылып, айрыкча жаш кеткен учурларда, атаңан, апаңан эртебе кечпи, акыры башта бир өлүм демекчи, ошо кыракы мындай биздин акылман кошокчуларыбыз, энелерибиз ошону билет экен да, кулагына түйүп угуп жүрөт. Кошокту мисалы үчүн алдын ала эч ким даярданып күтпөйт да. Бул деген жаманчылыкты чакыруу болуп эсептелет да, табуу сыяктуу да. Ошо кошокту ошол моментте, ошол учурда өлүм болгон жерде айтылган экен да. Илгери чындыгында кыргыздар жана жазуу сызуу колдонбогон учурда ушунчалык эс тутуму күчтүү болгон, куйма кулак болушкан. Ошентип батага сөзсүз барганда эле элдин кошок айткандарын угуп эле ошол саптар, салттуу саптар да баардыгына туура келе турганчы, ошолорду кулагына куюп алып, анан кийин өзүнүн башына ошондой иш түшкөндө айтышкан экен да. Бизде азыр кандай? Кошокту деле үнү заңкылдап бийик чыккан апалар, энелер айта алат экен. Баары эле эмес, ал дагы. Илгери деле ошондой болгон. Баары эле кошокчу болгон деп айтуу туура эмес болуп калат. Азыр деле ошондой. Өзүнүн оону болот. Кээ бирлери ырдап кетет деп бүт кошокчу апалар интервью бергенде, ошолордун баарын айтышты да, кызыктуу окуялардычы. Сын пикирлер көп болду. Азыркы жаштар айырмачылыктар бар, аймактык айырмачылыктар, оонунда айырмачылыктар бар, колдонгон сөздөрүндө, кийинген кийимдеринде аза күтүп отургандарда, өлүктү каягына коет боз үйдүн, оң жагы, сол жагы, төр жагы, ортосу деп ошондой айырмачылыктары болот экен. Ун тилекте сурап калайынчы, ошол кошок десек эми кошок дей алабызбы, аны кыз узатканда анда кошок дейбизби, ыйлап. Ал салт берки маркумду узатуудагы кошоктон да азайып, сейрек көрүнүш болуп калыш керек. Рахмат, жакшы суроо бердиңиз. Мен бул жөнүндө да кошок китептин башында жазганмын, айтканмын. Экөө да кошок деп айтылат, туура. Кыз узатканда кошок, анан кийин өлгөн адамга, маркумга карата айтылган кошок. Көп жагынан, поэтикалык түзүлүшү, мазмуну жагынан окшош келет да. Себеби экөө тең бир немеге аялдар тарабынан айтылат да көбүнчө, ошо кошоктагы. Анан узаткан, бир жака кетип аткан адамга карата айтылат да. Бул жерде тиги дүйнөгө түбөлүк кеткен адамга карата айтылган кошок болсо, кыз узатууда дагы коштошуу мотиви бар да. Себеби илгери жанагы транспорттук каражаттар жок болгондуктан бөтөн элге, жерге, урууга кыз бергенде эми качан көрөр экенбиз, аман эсен көрүшөр бекенбиз деп кайгырып, анан болгон акыл насаатын, ички сезимдерин апалары, жеңелери айтып ошентип узаткан да. Илгери бир жакшылыктан, бир жаманчылыкта гана көрүшкөнгө туура келген да. Азыркыдай болуп тез-тез көрүшкөнгө мүмкүнчүлүк болгон эмес. Ошондуктан бул жерде дагы ушундай да, коштошуу, кайгылуу абалда турган адамдын ошо сөздөрү ошол кошок аркылуу берилген. Ошондуктан кошок. Анан экөөндө тең мактоо мотиви бар. Өлгөн адамды мактайсың да көбүнчө. Кандай адам болгон, кимге жакшылык кылган, элине, туугандарына, үй бүлөсүнө камкордугу, кыздарына, балдарына тарбия бергени, ошондой мактап, же болбосо тектүү жердин, байдын уулу, кызы болгон деп ошентип айтат да. Кызды дагы ошентип мактайбыз. Жана көлөкө жерде бакканбыз, анан көкүлүнө тумар такканбыз деп алып, анан кийин кандай аталарын, агаларын, бир туугандарын мактайт.
ошентип туруп мактап керегинче уруусун мактайт. Азыр ошо кыз узатканда кошок калыптырбы деги бул изилдөөңүздө биле алдыңызбы? Калыптыр. Китептин аягына мен ошол түрүн дагы тиркеме катары берип койдум. Мисалы ошол эле аялдардан кыз узатканда кошокту билгендер көп болду. Аны оңоюраак айтышты. Ага тыюу жок экен. Ага деле канча тыюу жок экен. Ага көп асылышпайт экен. Көбүнчө ошо маркумду узаткандагы ушундай экен. Анан мен көбүнчө ошо дин өкүлдөрү менен сүйлөшкөнүмдө же болбосо ушул өкүлдөрү болбосо дагы ислам динин бекем тутунуп баштаган биздин агаларыбыз, аталарыбыз бар да, инилерибиз деп коебуз, инилер көбүрөөк жаштар. Анан ошолор менен кээде талаш тартышкенде айтам да, бул жерде эч кандай шариятка каршы келген же Кудайга наалат айткан сөздөр, бир сезимдер жок. Тескерисинче ошону кайра сиңирип алып атат. Мисалы үчүн бул дүйнөдө пайгамбар баш болгон белгилүү инсандар өткөн. Жанагы бейиш, мисалы үчүн кошоктун аягын бүтүп атканда токтош керек да, ыйлап акыры токтош керек да. Ошону дагы бейиштеги бейиштин төрү 5 эшик, 5 манжаң тийбей ачылсын дейт. Бейиштеги кызыл гүл бешенеңе чачылсын деген саптар менен, анан көп айткан менен айла жок, эми Курандан башка пайда жок деп бүтүрөт да. Кошокту дагы. Көрдүңүзбү кантип айкалыштырып алган? Таанбайт, динге каршы нерсе эмес. Каршы эмес, каршы эмес. Эми ошол сиздин аргументтериңизге ынанып атабы? Негизи аалымдар дейбизби, диний ишмерлер эмне ошол баары Анын ичине түшүнгөндөрү бар. Себеби бизде аалымдар жана көбүнчө жаштар болуп калып атат да. Анан нукура деп айткан балким туура эмес, мындай салттуу, кыргыздын канына сиңип калган каада салт, жөрөлгөлөрдүн да маанисин жакшы билишпейт да. Анан көбүнчө илимди, билимди алар жалаң бир тараптуу мусулман өлкөлөрүнөн алат дагы, ошолордун алымдарынан алат дагы, ал жакта дагы биздин көз караштан гана карап талдашат дагы, баа берип, анан ушундай эле мындай тыйып ак кара деп калышат да. Эч качан ак кара бул туура эмес деген өзү жашоодо болбойт да. Жашоо өзү ушундай татаал нерсе. Эл өзүнө жаккан, көңүлүнө туура келген, турмуш тиричилигине мындай тоскоол болбогон нерселерди сөзсүз алат, анан улантат да, аны дагы байытат. Негизи жыйынтыкта мындай ушул кошок маселесине мындай көрүнүшүн, феноменин айта турган болсок, мурдагы мисалы мындан 40-50 жыл мурдага караганда бул көрүнүш азайып калды. Азайды. Тилекке каршы азайды. Региондорго, областтарга мындай бирдейби же кайсы бир жерде азыраак, кээде көбүрөөкпү, кандай? Ооба. Мисалы үчүн мен өзүм чоңоюп өскөн ошо Аксы тарапта, Аксы районунда бизде дагы деле болсо күчүндө деп айта алам. Бардык айылдарын деп айтпайм, бирок көпчүлүк айылдарында жакын адамды жоготкондо кыздары, маркумдун сөзсүз аялы, апасы, сөзсүз кошобуз. Илгеркидей кылып узун кылып кошо албасак дагы 5-6 куплеттен кошобуз. Улам жаңы жана көңүл айтканы келген батачылар келип, боз үйгө аялдар кирген сайын бизге сөзсүз ошентип ыйлап кошок айтып турушубуз керек. Антпесек уят болобуз. Биринчиден уят катары сезилет да, оозунда эки ооз сөзү жок. Атасы кандай киши эле, апасы кандай киши эле, эч нерсе дебей отурат деген сөзгө каласың дейм. Ушундай сөздөр айтылат болчу. Мен өзүмдүн атам 5 жыл мурун каза болду, ошо Көчөмкулов Маматкерим. Ошондо дагы мен башыма түштү ошол милдет, жүк. Мен аны чын дили менен айттым. Себеби ошончо эч ким тыйган жок. Тыйган жок, себеби эл ошону каалады. Менин туугандарым, аялдар кадимкидей ушу каалап, эркектер баш болуп кулак түрүшүп угушту. Дагы айтса экен, көбүрөөк айтса экен, кандай киши эле атасы, туура айтат, карачы деп ушунчалык сагынып калып, эңсеп калгандай да, себеби көпчүлүк жерде антип айтылбайт экен да, айтылбай калган. Анан кээ бир жерлерде бар, белгилүү атактуу инсандар өткөндө, балким өзүнүн айылында болсо деле чакырып жакшыраак кошок айткан улуураак апаларды, жеңелерди алып келип айттырышат да, дагы да болсо. Бирок көпчүлүк жерлерде чындыгында тыюу салынып, бир да үн чыкпай, же бир эркектин өкүргөнү угулбай, чоң энем айтмакчы, ütөлгөндөй кылып көмүп коюшуп атат, балким катуураак тийип калар. Чоң энем ошентип айтчу да, эч нерсе үнсөз жок, жанагы тезирээк апарып көңүлү састпай дегендей кылып эле көмүп койгондой болбосун кызым деп мага айткан эле да. Сиз ошол бүт Кыргызстандын дээрлик бүт аймагынан ошол кошок айтуу өзгөчөлүктөрүн, үлгүлөрүн чогулткан семинар, китеп, аудио, видеого да тартып алдыңызбы? Анткени бул эми өзгөчө өнөр да, буну үнүн дагы бүт баарын тартып алыш керек. Сөзсүз, аябай сиз мектепте сактап, аны сактап, кийинкиге мурас калтыруу максатында дегеним да. Аябай китептеги суроолорду берип атасыз, мынакей бул китепте диск тиркелген. Бул жерге жакында дагы QR код кошуп койдук дискинечи. Китеп ошондо эле чыккандан кийин
көпчүлүгү ошо аймактан жыйнап келген энелердин апалардын өзүнө бирден нускасын таратканмын баарына. Себеби ошондой сүйлөшкөнбүз, мен силерге берем бирден копиясын деп. Анан ошентип QR кодун коюп койгонбуз. Бул дисктен бир 30га жакын жандуу айтылган кошоктун үлгүлөрүн тиркегем. Албетте ошол учурда, өлгөн учурда жаздыруу абдан кыйын, туурабы? Сиз дагы атайын айттырып жаздыңыз. Атайын айттырып жаздыргам, анын дагы өзү сууруп алыш, ошондой абалга алып келиш кыйын. Бирок аракет кылышты, себеби ошонун маанисин билген, жакшы иш кылып атыпсың кызым, бул керек. Биз эртең өлүп калсак, азыр үй бүлөмдө деле мен эч ким кызыкпайт, мен эч кимге айта албайм, эч ким кызыгып менден деле жазып сурап койгон эч ким жок. Жакшы кылдың деп мени отуруп алып кечке жаздыртып, чыныгы аза күтүүнүн үстүнөн чыгып жазып алган учурлар болду. Ал өзүмдүн гана үй бүлөмө тиешелүү болгон, себеби бул илим постордун этикасына дагы туура келе бербейт. Өтөн бирөөгө барып алып, камера такап, микрофон такап. Мен өзүмдүн туугандарымдын, чоң атамдын, абамдын, ошо чоң энем өлгөндө жаздыргандарым, анда деле мен абаларыман, аталарыман уруксат сурап, ушундай деп. Ошол күн эмес, бирок кыркы болот го, жылашы, элдер кичине эмес сууп калган учурда айтылат да баары бир. Ошондо жаздырып алгам. Бул жерде бир моментте бар, ошо жылашын берип атканда биздин бир энелерибиз болот айылда, ошол моментте айткан жери бар. Чындыгында айырмасы чоң да. Ошол моментте айткан учур, анан жөнөкөй эле мындай абалда кошок жаздырган менен. Эльмира, сизге чоң рахмат. Тилекке каршы биздин убактыбыз чектелүү. Балким бул тууралуу мындан башка дагы тышкаркы изилдөөлөрүңүз болсо дагы маек куруп ушул студияда кезигербиз. Сизге эң башкысы ден соолук, анан изилдөөңүздөрдө, чыгармачылыгыңызда чоң ийгиликтерди каалайм. Абдан кызыктуу, чынында эле биз маани бербей, көңүл бурбаган нерселерди бирок жоготуп жатканыбызды дагы эске салып койдуңуз. Сизге чоң рахмат. Рахмат сиздерге дагы. Урматтуу НТС телеканалынын көрүүчүлөрү, эфирде эсимде берүүсүнүн кезектеги чыгарылышы болду. Кийинки берүүлөрдөн көрүшкөнчө бар болуңуздар. Ah